Бисмиллахир-рахманир-рахим. Кутмандуу кечиңиздер менен айымдар. Бүгүн пайдалуу эфир кылайлы. Жумуштан топтогон тажрыйбам, алган билимдер мен тажрыйбам, жашоо тажрыйбаман бөлүшөйүн. Алла Таала үчүн мүмкүн эмес нерсе жок дейт. Бир топ канча миңдеген айымдарга пайдабыз тийип келатат. Сизге да пайдабыз тийсин, Алла Таалам баарыбызга сиңимдүү кылсын. Бир чечими табыла тургандай эфир болсун. Аялдар киргенче мен өзүмдү тааныштырып турайын. Мен 2021 жылдан бери ушул тармактамын. Интим гимнастика менен алектенип келем. Жатына түшүп калган, зара кармай албай калган, операциядан кийин дагы кайра кыйналып калган, же болбосо операция кылдырам деп турган айымдарга жардам берип келип атам. Канчалаган миңдеген айымдар шүгүр альхамдулиллах дары ичпей калышты, мазь тигил бул колдонбой калышты, операция кылдырбай калышты, геморройлорун айыктырып алышты. Эч кандай дарысыз, эч кандай биз дары бербейбиз, назначение кылбайбыз. Бизде табигый жол менен айыгуу, жан дүйнөнү угуу жана денени угуу, көнүгүү жасоо, проработка жасоо. Ич катуудан арылышты, чачы түшпөй калды, төрөп алышты, шүгүр альхамдулиллах. Мына ошолордун катарында сиз дагы болуңуз. Интим гимнастикадан кийин мен аялдардын жан дүйнөсүнө дагы билим керек экенин түшүнүп, ушул жан дүйнө тармагына дагы катуу киришип кеттим. Аялдар үчүн изденип атып мен өзүмө абдан керек экенин түшүндүм. Азыр эң биринчи өзүмдүн жүрөгүмдөн өткөрөм. Мага келген аялдардын эми ар түрдүү эркек менен жашап атасыңар да, бирөөңөр абьюзер менен жашап атасыңар, бирөөңөр чындап эле силерди сыйлаган мыкты, билимдүү, адекваттуу эркек менен жашап атасыңар, өзүңөрдү жоготуп алгансыңар. Дагы бирөөңөр аял кишинин бир эмоцияларына муктаж, аялдын эмоцияларына кичинекейинде тойбой калган, аялдардан эмоция издеп жүргөн бир мырза менен жашап атасыңар, чоңойбой калган эркек менен жашап атасыңар. Ушул баардык аялдарга бирдей боло турган кылып сабактарды жазып, сабактарыбыз дагы чыйралып бир жетилди да, шүгүр альхамдулиллах. Анан йога, интим гимнастика менен эле аз болоорун түшүндүм. Йога пайдалуу экенин түшүндүм дагы, йоганы да айым сыры курсуна кошуп салдым. Менин максатым эң биринчи пайдалуу болуу, анан убактымдын акысы бар, эмгегимдин акысы бар. Ошон үчүн курсум акылуу. Силер уктап аткан кезде, журканды жабынып уктап аткан кезде мен окуйм. Силер тойлоп жүргөн кезде, ютубту тиктеп, ха-ха болуп жүргөн кезиңерде мен окуйм. Силер балдарыңарга убакыт бөлүп аткан кезде, кээде мен өзүмдү жертва кылып, ушунча аялдын жоопкерчилиги мойнумда, кээде мен балдарыма убакыт бөлбөй калам. Өкүнүчтүү болуп кетет. Бирок антейин десең, жумуш дагы важный, аялдарды, ушунча аялдардын жоопкерчилиги болгондон кийин. Мына ушул тажрыйбалар менен силерге бөлүшөйүн. Бизде онлайн формат бар, офлайн формат бар. Бүгүнкү тема баарыңарга жактуу. Кимге ушул тема кызыктуу, дагы кимге бул тема тааныш эмес, жазып койгулачы. Бул темага канчалык биз кызыгабыз, жазгыла. Кызыгам же бул тема меники эмес, жазгыла. Меники эмес деп эле жазып койгулачы, болду. Меники эмес. Мен билип алайын, темам кимдерге керек. Флай йоганы эки багыты боюнча алып барам. Хатха йога и флай йога. Жан дүйнө сабактары, психосоматика боюнча билим алдым жана транзактик анализ боюнча билим алдым. Жакында буюрса кулак кагыш тренерствого дагы набор ачабыз. Көптөн бери сурагандар аябай көп. Тренерствого кабыл ала албай, убакыт таппай жүргөнмүн. Керектүү тема, керектүү, жакшы. Жакшы айымдар, демек сиздерге керек теманы козгоп чыктык. Жан дүйнө жана ден соолук тууралуу сүйлөшөбүз. Баары бар, бирок бакыт жок. Мындай. Эмне үчүн мындай? Сиз кандай ойлойсуз? Эмне үчүн? Жазгылачы. Давайте мындай живой эфир кылайлычы. Мен суроо берейин, силер бул жака жазгыла.
кайтарым байланыш бири бирибизди көрүп бир аудиторияда бир кабинетте тургандай сүйлөшөйлүчү. Эмне үчүн ушундай болуп калды? Бардыгы бар, бирок эмне үчүн бакыт да жок, ден соолук да жок? Эмне үчүн мындай болуп калды? Айткылачы. Силер муну айтканча, жазганча, мен азыр дагы бир эки маалымат бергим келип кетти. Мынакей. Биздин дене түзүлүшүбүздө нерв системабыз, лимфатический система, нейронный система, нейронный система деп турат го. Бул микроскоптон көрүнө турган нерсе. Сосудистый система деп атат. Мунун баарын Алла Таала жөндөп койду да. Эч кандай денебизде ооруй турган деле бир себеп болбош керек да. Мына суставтарды карагылачы. Ой, тизем ооруйт, ой, чыканагым, анан ийиним, суставтарыңа суук тийгенде, ревматойный артрит, анан тигил бул дей беребиз да. А бирок карап көргүлөчү, суставтарыбызды Алла Таала кандай кылып жөндөп койду. Карагыла мына. Сөөктөрдүн бириккен жерлерин карагыла. Связка, жазуулар турат го. Булар связкалар, сөөктөрүбүздү мынтип кыймылдатып турган связкалар. Сен азыр бутумду түздөп алайын, анан басам дебейсиң. Мунун баары автоматтанып кетет. Алла Таала ошондой кылып жөндөп койгон. Сенин мээң ошондой иштейт. Эгерде психикада көйгөй болсо, анда денебизди башкарууда кыйналып калабыз. Эми дагы эмне боюнча, менде бул боюнча маалыматтарыбыз аябай көп. Мына карасаңар, могу жердеги сүрөттү. Көрдүңөрбү тешикчени? Бул диафрагма, кабырганын алдындагы диафрагма. Так, мына могу жерде ички органдарыбыз бар, Эми ушул ички органдарды кабырганын алдынан жаап турган орган бар. Карагыла мына. Органдарды карап көргүлө. Органдарды курсактын ичине салып коюптур, Кудайым. Жүрөгүңдү ийниңе чыгарып койбогон, өпкөңдү сыртка чыгарып койбогон, эми каалагандай жашайсың, эми эмне кылсаң өзүң бил, эми ооруйсуңбу, башка кыласыңбы деген жок да. Карасаңар, эми ушул мына боор көрүнүп турат, Мына ички органдарды жалпы карасаңар, диафрагманы каптап койгон да Алла Таала. Мына. Анан бу тешикчени көрдүңөрбү? Ушул тешикчелер аркылуу биздин ички органдарыбызга кислород кирет да. Биз демек ооруганга бизде себеп барбы? Эмнеге ооруп калабыз? Айткылачы. Эмне ооруп калат экенбиз? Сүйүү сезинбегендиктен. Сүйүү жетпегендиктен. Же адам шүгүрсүз болгондо. Биз шүгүрсүз болгондо дегенде кандай? Аз кыймыл дейт. Булар эң негизги себептерге кирбейт. Аябай кыймылдаган адамдар деле ооруп атпайбы? Мындай. Адам жасагысы келбеген нерсени жасайт. Нааразычылык менен жасайт. Мисалы, кандай? Кайненеси айтты, мону жаса. И келин аны через не хочу кылат. Кылгысы келбейт, кылат. Ошол жерде кылгысы келбей атса, кылбай коюш керек деген сөз эмес. Зато мен кыла алам. Биздин менталитет. Зато мен күндүз кенен уктай алам. А муну мен жасап койсом болот. А муну мен жасай албайм. Бул эркектин иши экен, бул оор экен деп айтсам болот. Десе адам мында оорубайт. Ички конфликт. Адам ичинен айтор денеңди кыйнап кылдырасың. Денеңе бирөөнүн көйгөйүн чечесиң, сен бирөөнүн көйгөйүн чечкенде баары бир убакыт бөлүшүң керек, энергия бөлүшүң керек да, мунун баары денелик деңгээлде кетип атпайбы? Сен бирөөгө энергия бөлүп атканда, ой Кудайым, сен бирөөгө энергия берип атканда денең чарчайбы? Денең чарчайт. Муну денең кылгысы келеби? Жок, денең кылгысы келбейт. Биздин денебиздин андай өтө чоң күчү жок. Аял кишибизде, аял кишилер бир сулууланып, жасанып, мындай бир камкордукта эле, сүйүлүп эле жашашыбыз керек экен да. Анан биздин кыргыз аялдарында тарбия башкача болуп кетти. Бир эркектин акчасын жеш үчүн темирден тиш керек, анан ары карап күлүп, бери карап күлүп, ары карап ыйлап жашоо керек экен деген сыяктуу
бир түшүнүктөр менен өмүр сүрүп калдык. Кичинекей күнүбүздөн кыз балдар сыйланбай калды да. Аял сыйланбаган үй бүлөдө кыз бала урмат сезинбейт. Аял сыйланбаган үй бүлөдө эркек кыз баланы сыйлашты билбейт. Аялды жөн эле баары үчүн сыйлоону үйрөнүш керек экен да үй бүлөдө балдарыбыз. Ошондо балдарың жашообуз да тынч болот, балдарың кадыр бартуу болот экен. Биздин убакта көп апаларда андай болгон жок. Азыр мени угуп отурган аудитория көбүнчө ушундай тарбия алып калган. Ушундай үй бүлөдө чоңоюп калган, аял киши сыйланган үлгүнү көрбөй калган. Бир үй бүлөдөн чыктык да анан бир өзүбүздү шарттуу баалайбыз. Бир нерсе кылбай калсак дурус эмеспиз, начарбыз, керексизбиз, как будто. Керексиң, бирок керексиздей сезесиң, ордуң жоктой сезесиң. Анан өзүңдүн ордуңду көрсөтүш үчүн эшектей болуп иштейсиң. Же эркек кыла турган иштерди мойнуңа артып аласың. Же чыдап жашоого мажбурсуң. Мисалы күйөөң сен келет, кетет, сен боюңда болуп калат, 2 жыл тигил жакта жүрөт, сен жаныңда 1 ай болот. Сен мындай жашоого любой аял, ким болбосун мындай жашоодон рахаттанбайт, айланып кетейиндер. Рахаттанбай атсаңар дагы силер чыдап жашоого мажбур болуп атасыңар. Мында дене ооруйбу? Дене ооруйт. Биздин денебизде гормон, нерв, лимфа системасынын кесилишкен жери бар экен да. Угуп тургула, гормон, нерв, лимфа системасы. Ошол 3 кесилишкен борбор, мына 3 кесилишкен борбор жабылып калат экен адамга сүйүү жетпегенде. Адам башкаларга таяныч болуп кеткенде, иштейт, бир туугандарына акча берет, же болбосо акча бербесе деле моралдык жактан ошол жака кетип калган да. Ата-энесин ойлой берет, бир тууганын ойлой берет, баласын ойлой берет, күйөөсүн ойлой берет, ошолордун самооценкасы үчүн күрөшөт. Ушулар да ушул оңолуп калса экен, ушул өзгөрүп калса экен дедиңби? Сен аларга энергияңды бердиңби? Бүттү. Сен автоматтык түрдө сүйлөбөй каласың. Сыйланбай каласың. Сени по душам эч ким сыйлабай калат. Мунун баары бир күндө болуп кетпейт. Акырындык менен болот. Акырындык менен дегенде кандай? Биринчи күндөрү аларга жагымдуу. Сен аларды куткарып атасың. Алардын убактысы экономдолуп атат, алар башка иштерин бүтүрүп алат, уктап алат. Бара сен аларды оңдогуң келгенде, өзгөрткүң келгенде, алар үчүн күрөшкөндө билинбей сенин аялдык ордуңан тая баштайсың да. Апалык ордуңан тая баштайсың. Анан балдарың сени кагып силкей баштайт. Күйөөң сага аялга карагандай карабай калат. Буга акырындык менен убакыт 1 жыл, 10 жыл убакыт кетет. Же билинбей муну балдарың чоңоюп, эр жетип үйлөнө турган болуп калганда түшүнөсүң. Же кыздарың эр жетип турмуш кура турган болуп калганда түшүнөсүң. Кыздарың бой жетип. Күйөөң менен мамилең качан сыйын кетип калганда түшүнөсүң дагы. Эмне болот? Биз ооруй баштайбыз. Сен элге таяныч болуп турасың. Мисалы үйгө бир тирөөчтү коюп койдук да. Тирөөч тура берсе, жана үй кулап баратайын деп атат, улам кулайын деп атат. Жана тирөөч болуп кармап турасың. Үй оорбу, тирөөч оорбу. Тирөөч сынып калышы мүмкүн да. Тирөөч бир күнү талып этип эле кулап калат да. Көпчүлүгүбүз ошондой кулап калган абалда келебиз. Көпчүлүгүбүз өкүнүчкө карай. Эми ошентип кулап калышыбыз керекпи? Ошол сенде үй жайың бар, күйөөң бар, балаң бар, бирок сен өзүңдү бактысыздай сезесиң. Анан дагы да өкүнүчкө карай сенин чачыңда агың көбөйүп кетет, бат картайып кетесиң, энергияңды каттуу жоготуп аласың. Сен башкалар үчүн жашаганда сен каалайсыңбы, каалабайсыңбы? Сенин эмоционалдык абалың башкалардын эмоциясынан көз каранды болуп калат. Мунун баары билинбей жүрө турган процесс. Башкалар күлсө, сени сыйласа, ой, сен көпөлөксүң, бактылуу болуп каласың. Качан башкалар сенден сый урматын алып койгондо, ачууланганда, сен өзүңдү сүйүлбөгөн, бир керексиз, бир бечарадай сезип каласың.
баары бар, бирок бакыт жок, өзүңдү шартсыз жакшы көрбөйсүң, и ошон үчүн деп айтып өттүк, эми мындай абалда эмне болот? Аял, башкаларды тиреп атасың го. Сен белиңе күч келет, сен башка жашоону, башкалардын жашоосун белиңе сүйрөп алдың. Грыжа деп айтабыз. Жок, кыздар, анан кетейиндерим, алтындарым, биздин дене түзүлүшүбүз оорубай жашоого жаратылган. Карагылачы. Мына бул биздин омуртка тутум. Алла Таала биздин омуртка тутумубузду аябай бекем кылып жаратып койду. Мына сөөк система, суставтарыбыз, бул оор көтөргөндөн сен ооруп калбайсың. Сен бир эле күндө оор көтөрүп кетпейсиң да. Акырындык менен дене көнүп берет. Алла Таала муну жөндөп койгон. Мына фаса көк болуп көрүнүп турат го. Булардын баары сенин денеңди кулатпай, кармап турат. Ошондой эле мына булчуңдардын сыртында фасалар бар. И бул фасалар ар бир кан тамырды дагы, ички органдарыбызды дагы фасаларыбыз ороп турат. Болбосо органдарыбыз булжырап чачылып кетмек. Мисалы, малды сойгондо деле малдын сыртында чел кабык бар, боордун сыртында. Кан тамырларда, ичеги карында да чел кабык бар, Алла Таала муну аябай жөндөп койду. Өзүңөр ойлоп көргүлөчү. Бирөө бай жашап атат, бирөө кедей жашап атат, бирөө коркуп урушуп жашап атат, бирөө айтор ынтымактуу жашап атат, бирөөңдүн эми укум тукумуң, ата бабаң аябай билимдүү, бай манаттар болду, бирөөңкү дагы кандай болду. Бирок ошого карабастан Алла Таала баарыбызга эки көз, каш, мурун, эрин берди. Оп окшош келебиз, оп окшош кетебиз. Бул деген эмне деген? Алла Таала үчүн мүмкүн эмес нерсе жок. Көйгөйдү сен өзүң жаратып алдың деген сөз да. Биздин органдарыбызды эмне башкарат? Органдарыбызды психика башкарат. Мындай деп айтылат да, органдарыбызды нерв система башкарат, а нерв системабызды биздин психикабыз башкарат. Эми бул жакта жазып атасыңар, башкаларды кантип ойлонбой кое алабыз дейт. Ооба, бул чындап эле мындай, кандай десем, кыйын. Эгер сенде билим болбосо, сен биринчи өзүңдү түшүнөсүң, өзүңдү шартсыз кабыл алганды үйрөнөсүң. Мына айткылачы, сен бүгүн өзүңдү, мына канча жаштасыңар? Биринчи мага жашты жазып койгула, кыздар. Жашыңыздарды жазып койгулачы. Себебин молодцы, түшүнүп алуу өзү да жакшы. Жаштары канчада, канча жаштагылар мени угуп атасыңар? Отуз алты, 20, ой жандарым, жашсыңар го, балапан. Мына 36, 38 дейт. Эми кыздар, 35 жылдык өмүр тарых. Түшүндүк. Эми ойлонбой кое алабызбы? Просто так ойлонбой кое аласыңбы? Мындай. Мен чыдей аласыңбы? 55, 60 дейт. Макул, сен элдин баарын ойлоп жүрөсүң. Ой, ушундай болуп калды. Өткөн өмүрүмдө ушундай болгон турбайбы? Анан тигиндей. Сен жер менен жер болуп калдың да. Аял заты боло тура. Ушунун баарын жөндөн жөн сен просто так кабыл алып кое аласыңбы? Жан дүйнөң тынч, бүгүндөн баштап, азыркы секундтан баштап аял болуп жашоого үйрөнө аласыңбы? Ооба же жок? Жазгыла. Эми ушуну жазгыла. Ооба же жок? Күтүп атам. Ооба же жок? Ушундай экен. Болду, сен эч кимди ойлонбойсуң. Билим ала элексиңер да, али билим алгандар болсо жакшы. Бирок билим албай эле сен кана ойлонбой көрчү. Ойлонбой көргүлөчү. Бир эртең эле сен ойлонуп каласың. Эртең эле киресиң дагы сен бирөөнүң оңдогуң келип кетет, өзгөрткүң келип кетет. Ой, ушул туура эмес сүйлөп койду, ушундай мамиле кылып койду. Могу бала мен каалагандай болсо, ушул жумушту кылса, мунун баары сени башкарып, көрүнбөй башкарып аткан сезимдериң. Сен ичиңизде мындай нерсе бар да, ата тектен келген сезимдерибиз бар. Биз каалайбызбы, каалабайбызбы, муну моюнга алышыбыз керек. Ата тектен дегенде
ДНК клетка деген бар го. Ойлонбой кантип кое алам дейт. Мына була соозунан болду да. Таппай атасыңбы? Карасаң, инежик деп жазып койгонмун. Фиолетовый коробкада. Бар екен? Ойлонбой коюу үчүн сага билим керек. Кантип дейт. Эмне үчүн ойлонуп атканыңды түшүнүшүң керек. Ойлонбой калсам мен киммин? Просто ойлонуп көрчү. Ойлонуп көрчү, сен эч нерсени ойлонбой атасың. Сен кимсиң ушул кезде? Ким болуп каласың? Ойлонбойсуң, эч кимдин проблемасын чечпейсиң. Сен бул кезде кандай болуп каласың? Тынчсызданып каласыңбы? Коркосуңбу? Ишенбейсиңби? Керек болбой каласыңбы? Маанисиз болуп каласыңбы? Сен эч ким байкабай, көрбөй калабы? Кандайсың? Таптакыр ойлонбой калсаң сен кимсиң? Мына ушул суроого жооп таап көргүлө. Ойлонбой калсаң, бирөө айтат, тынчсызданам, корком дейт, жашоо астын үстүн болуп кетиши мүмкүн дейт. Страхтары бар, страх менен жашоону карайт. Страх бул ата тектен келген болушу мүмкүн. Колдон келип, точно колубуздан келбейт, биз алсыз макулук экенбиз да. Мен ушул 2021-жылдан бери ушул тармакта жүрөм. Мен ойлопмун, адамдардын баарын кабыл алдым. Мен эч кимди оңдобойм, өзгөртпөйм, мен теке бер эмесмин деп ойлопмун. Көрсө бардык адамдарда баарыбызда теке бердик бар экен да. Ойлобосоң тарсың дейт, ошондой керексиз, маанисиз. Мына эмне үчүн керексиз сезип калгансың, эмне үчүн маанисиз сезип калгансың? Бул сезим сенде качантан бери бар. Ошол сезимдер менен иштеш керек. Мунун баары менен сен азыр мына жаздыңар го, 67-демин, 70-демин, 20-дамын деп жаздыңар. Ошончо жылдык өмүр тарых, бул курсактан келген сезимдер да. Мунун баары бир күндө жоюлуп кетеби? Жок, мунун баары бир күндө жоюлуп кетпейт. Биринчи биз айымсыр курсунда кыздар, эмсилер айтышыңар мүмкүн да, аксыз сабак деп туруп, анан курстун айта баштайт дейт, ооба. Кандай эми? 1 саатта силер жыйынтык ала турган болсоңор, мен үчүн абдан жеңил болот эле. 1 саат, 2 саат сабак өтүп берет элем, платный өтөт элем, болду. Силер да бактылуу, мен да бактылуу болот элем да. Бирок андай нерсе жок. Убакыт акысы, эмгек акысы деген нерсе бар. Мен ушул тажрыйбаны топтойм деп көзүмдүн майын агыздым дегендей. Эң биринчи биз ички абалга төңкөрүш деген сабактан баштайбыз. Ички абалга төңкөрүштө түшүнөсүң эмне үчүн сен ушундайсың, эмне кылыш керек. Андан кийин эмоционалдык көз карандылыктан чыгуу, бирөөнүн маанайына карап жашабай каласың. Мени жаман көрбөйт бекен, кайнем жасалап койбойт бекен, күйөөм измена кылып койбойт бекен деген бир сезимдерден арыла турган сабакты окуйбуз экинчи күнү. Анан проработкаларыбыз бар, жан дүйнөгө проработка. Проработка деген бул эмне? Проработка деген биздин органдарыбызда, кайсыл сүрөттү көрсөтсөм экен? Муну көрсөтүп коеюнчу. Проработка деген бул мындай. Биздин булчуңдарыбызда агарып тургандар, булар фациялар. Малдын чел кабыгы бар го, ушул сыяктуу фациялар. Ушул фацияларда, ички органдарды ороп турган фацияларда, булчуңдарыбызда биздин эмоционалдык бир калып калган стрессибиз жашайт. Биздин максат ушул стрессти кетирүү. Стрессти кетирүү үчүн эмне кылыш керек? Баягы түйүлүп калган нерв системаны бошотуш керек. Жана органдарыбызды борбордук нерв система башкарат. Борбордук нерв системаны психика башкарат деп атабыз. Психикада жазылып калган коргон, кайра ушундай кайталанып калышы мүмкүн. Бул жакта коркунуч бар деген. Же тынчсыздануу абалында сен коргонуп каласың, кайра ошол нерсе болбош үчүн. Булчуңдарың түйүлүп калат, жана топчу сыяктуу болуп, тоголок монжок сыяктуу болуп түйүлүп калат экен да. Анан нерв система жабылып калат экен. Нерв системада проблема болот, анан сен органдарында проблема болот. Ал эми проработкаларды, практикалык иштерди жасаганда сен нерв системаң бошойт. Нерв система бошогондо эмне болот? Ал жерге иммунитет кирет дагы, айыгуу процесси башталат жандарым. Ушундай экен.
кээде аялдар айтат, мен эч кимди ойлонбойм, бирок мен ачууланып кетем, балдарын турушуп алам, мен иштегим келет, күйөөм иштетпейт дейт. Күйөөм жакшы, мени багат дейт. Ой, кудайым ай, биздин мышыгыбыз шкафты ачып кетти. Эмне эле арткы фон көрүнүп атат, арттан эмне эле көрүнүп атат деп коем. Шкафты тутуп койгон турбайбы? Анан кээде шүгүрсүзбүз. Өзүңдү жакшы эмес, шартсыз баалайсың да, күйөөң акча берип атат, багып атат сени. Сен бакытсыз сезип баштайсың өзүңдү. Эртең менен турасың, тамактанасың, балдарың тамактанат, сен ошол нерседен да бакыт таппайсың. Күйөөңө сен үйдө онлайн сабакка катышайын десең, жок дебейт, макул катыш дейт, канча сом экен берейин дейт. Сен өзүңө убакыт билбейсиң. Мыйза, чык, чык. Мыйза. Иштегим келет. Аялдар баары бар, бирок бакыт жок деген абалда аялдар эмне үчүн бактым жок, мен жан дүйнөмдө эмнени сезип атам дебейт да. Өкүнүчкө карай, бакытты мыйза. Бакытты табуу үчүн аялдар эмне кылат? Иштеп кетишет. Карьера, жумуш аялдар үчүн приоритет болуп калат. Бул кезде аял үй бүлөдөгү бир система бузулду го. Мисалы, аял киши иштесе жакшы болгон, бирок турмушкор электе силер сүйлөшүп алышыңар керек да. Мен иштейм, мен билимим бар. Мен ушул билимим менен да сүйө аласыңбы, билимим менен да кабыл аласыңбы деп сүйлөшүп алыш керек. Бирок башында күйөөң жок, сен иштебе, мен сени багам деген келишим болгон болсо, сен кийин иштеп кетсең, анда уже үй бүлөлүк система бузулат. Анан айрымдарыңар абьюзерлер менен жашап атасыңар, же акча бербейт, же иштетпейт. Андай болсо аял иштегенге мажбур болот. Иштеш керек же сүйлөшүш керек. Экөөнүн бирөөсү. Аялдар бакытсыз сезип кеткенде башкаларды өзгөртүүгө уже аракет кыла башташат да. Өздөрүнө алымсынбай, тигил жерден бир сулууну көрсө, тигил жерден бир назикти көрсө, тигил жерден бир бактылууну көрсө, акчалууну көрсө, ошондой болгусу келип калат. Мен ушундай болсом. Кайдан билесиңер? Ал сырты сулуу болуп аткан болушу мүмкүн. Ичинен ал сеникиндей бакытка суусап аткан болсочу. Жөн эле сендей болуп жолу кыйшайып, үйдө түшкө чейин утагысы келип аткан чыгар. Ал эми турмуш куруу максатындагы аялдар болсо, анда да сөзсүз билим алыш керек. Бой жетип аткан кыздарыңар тарбиялап аткан болсоңор, анда силер дагы апалар билим алышыңар керек. Сөзсүз түрдө кыз балдарыңар эртең турмушта кыйналбаш үчүн силердин ордуңар, биздин ордубуз өтө чоң кыздар, айымдар, апалар. Ал үчүн мен аябай жакшы сабак жазып атам, сабагымда өзүмдүн купулума толуп атат, жартандоо сабагы. Сиздер угушуңуздар керек, жана кыздарыңыздарга дагы муну багыттай алышыңар керек. Себеби өзүн тааныбаган адам эптей эле турмушка чыгып кетсем болду дейт да. Эркек аны кагып коюшу мүмкүн, башкарып коюшу мүмкүн. Алардын үй бүлөсүндөгү приоритет апа камсыздап, эркек бала камсыздоо, үй бүлөгө жоопкерчилик алууну үйрөнбөгөн бала болушу мүмкүн. Бирок кыз балдарыбыз өзүнө ишенбеген кезде же турмушту түшүнбөгөн кезде ошондой мырзалар менен кол кармашып кете берет. Биз мындай экенбиз да, мен ушуну түшүндүм. Мен ойлопмун, балдарым кичинекей кезинде, балдарым чоңойсо, анан мен жашарам, анан жашайм деп ойлоптум да, как будто мен морозилкада тоңуп отургандай сезиптим да өзүмдү. Жок, балдарым чоңоюп кеткенден кийин ушулар бактылуу болсо, анан мен бактылуу болом деген уже экинчи этап койтуп калыппыз да. Турмуш куруу максатында жүргөн айымдар болсоңор дагы өзүңөр үчүн билим алгыла. Жартандоо сабагы кыздарга да керек, апаларга да керек. Мен ошондой кылып ылайыктап жазып атам. Эгер кыз балдар түшүнбөсө, өздөрүн ылайыксыз сезсе, мындай иште бутума туруп, анан турмуш курам десе, бул менин оюмча, жеке менин оюмча бул ката ой. Эгер ошондой боло турган болсо, сенин кызың таянып жашабайт, сенин кызыңа таянып жашайт.
эркек, ошондой мырза туш келет. А настоящий мырза, ал настоящий мырзага багам дейт. Өзүнө ишенимдүү, кандай десем, бутуна туруп алган кыз керек эмес ага. Эркек жыттанган эркек болду, аялды алат, анын милдети ошол. Алам, багам дейт. Ага камкордук көрсөтөм, аны коргойм, аны колдойм, билим алам десе билим алдырам дейт. Ошондой мырзага турмуш кура тургандай болуп, кыз балаңар мындай турмушка даяр болуш керек да. Мен кыздарыма дайыма айтып отурам, жандарым, алтындарым, козуларым. Мүмкүн биз атаң экөөбүз силерге үлгүлүү үй бүлөнүн бир картинасын түзүп бере албаган чыгарбыз дейм. Себеби биздин учурда дагы, биздин үй бүлөдө дагы көп келишпестиктер болду. Мындай биздин бири-бирибизге холодный отношенияларыбызды кичинекейибизде көп көрдү. Түшүнбөстүктөрүбүздү көп көрдү. Мындай биздин урушуп калган учурларыбыз балдардын көз алдында көп болду да кичинекей кезинде. Кийин анан түшүнүп калдым бул нерселерди. Баягы уруш талаш боло турган болсо ортодо сен бул нерсени жокко чыгара албайсың да, кантип жокко чыгарасың? Жокко чыгара албайсың. Биз ошол жерди түздөп кетүүгө тырышып жүрөбүз да, жолдошум дагы, мен дагы. Мына, мисалы, бул сенин үй бүлөң да, дайыма сенин үй бүлөңдөгү бир жакшы мамилең дагы, жаман мамилең дагы бирден кирпич болуп кете берет. Бири-бириңи сыйласаң, кирпичиң бекем куралат. Эгер сыйлашпай калсаң, могу жерден бир жери кыйшайып кетет. Ушуну балдар көрүп калса, үй бүлө ушундай деп түшүнүп алат да, өкүнүчкө карай. Бизден да кирпич кыйшайган кезде кыйшайды ооба, биз муну жокко чыгара албайбыз. Биз 2,5 жыл ортодо бөлөк жүрүп калдык. Жолдошум Россияда жүрдү, мен бул жакта жүрдүм. Эми бизге ушул убакыт мүмкүн керек болгон чыгар. Муну кайка жок кыласың бузулган жерде? Биз ушуну түз алып кетели деген аракеттебиз. Жолдошум экөөбүз тең. Мен кыздарыма айтып отурам, силер баары жакшы кылайыксыңар, жандарым. Эгер жолугушууга кыздарыңарды чакырса, ишеничтүү адам болсо, анда таанышып көрүш керек. Тажрыйба үчүн сүйлөшүп көрүш керек эмес, таанышып көрүш керек. Эгер бир эле чыккан адам менен турмуш куруп кетсе, анда салыштыра турган эч ким жок. Мисалы, аябай бир татынакай кыз бар. Аябай татынакай кыз. Бул мен кимди бактылуу кыла алам деп чыгыш керек эмес турмушка. Мен билем, ал и так бактылуу кылат да, ушундай бир башкача кыз. Анан ал кызды мен айтам, сени бактылуу кыла аламбы ушу кызы деп туруп сага үйлөнүш керек дейм да. Бирок өзү аны билбейт экен. Бир жигит сөз айтты, 29да экен. 3 күн иштеп 3 күн дем алат экен. Билегинде күчү бар мырзага бул кичине рамкадагы жашоо деген сөз да. Турмуш курууда максатын билбейт экен, айтпайт экен. Мен сага үйлөнүшүм керек айтор дейт да, сага үйлөнүшүм керек. Ооба, бул жакшы, үйлөнсүн. Бирок максатын сураса, айта албайт экен. Максат болуш керек да адамда. Осознанный, билимдүү адам болсо, эми турмуш курууда максатым үйлөнүү, бала багуу, мен ушундан рахат алам деп айта алыш керек. Сага жоопкерчилик алуу, инсандык ордому түптөө деген сыяктуу. Анан 28де болсо, эми көп нерсени түшүнүп калыш керек да. Эгер башка бирөө менен жолукпаса, ал кыз анда түз ошого турмушка чыгып кете берет да. Силер муну түшүнүшүңөр керек. Сүйлөшүп жүрүп алуу деген нерсе эмес. Мен сүйлөшүп жүрүп алуу эмес, ошол өзүн түшүнүш керек айтор, билим алыш керек кыз балдарыңар дагы, өзүңөр дагы. Түшүнсөңөр кыз балдарыңарга жол көрсөтүп бере аласыңар. Эркек балдарыңарга жол көрсөтүп бере аласыңар, балдарыңарга жартандоодо. Ушундай. Эгер өзүнө ишенимсиз болсо кыз бала, мыкты эркек келет, өзүнө ишенимсиз кыз менен ал турмуш кура албайт. Экөөнүн энергиясы бири-бирине дал келбейт. Ойбой, Гулия, мен сизге ыраазычылык айтып коеюнчу дейт, сонун жаңылык дейт. Муну окубай кое албадым го. Давайте айтыңызчы, каяка айтасыз? Кыздар, могу Гулиянын номерин алгылачы, биз түз эфирге кошойлучу, прямой эфирге телефон аркылуу чалалы. Давайте кошкула, кыздар. Кыздарда уксун, живой отсuz, менин оозуман эмес, айымдардан укса жеткиликтүүрөөк болот чыгар. Эмне үчүн жан дүйнөңдө тынчтык жок десең, кээ бирлеринде болбогон көйгөйдү айтат да. Кээде карап туруп алардын көйгөйүн
айтам бирөө үчүн мындай менин да көйгөйүм ушундай эле болгондо дей турган көйгөй аныкы. Кыздар, алдыңарбы Гулиянын номерин? Алгандар ким алса жазып койгула. Мен шыр эле өзүм жазып алайын бул жакка. Сиз чаласыз, сиз связда туруп туруңуз, Кыздар, Гулиянын отзывын укуңуздар келип атабы? Мен да уккум келип атат аябай. 779. Эркек балдарды дагы опекать этпей, аларга ишеним берип, аларды дагы келечектеги ата катары таанып, балаң 30 жашта или балаң 5 жашта айырмасы жок. Ага мындай келечектеги атага карагандай карап мамиле кылышыбыз керек экен. Кыздарыбызга келечектеги апага карагандай мамиле кылышыбыз керек экен. Кээ бир апалар муну аегебай жакшы билесиңер, мен силерден үйрөнүшүм керек. Кээ бир апалар өкүнүчкө карай мындай эмеспиз. Балдарыбыз менен бала болуп урушуп жүрөбүз, менин жаным ачып кетет. Ушундай учурларды көрсөм. Азыр Гуляйым сизге мен чаламын. Ал эми калган айымдар угайлы дагы дальше улантып кетебиз. Не себеп дейт? Не себеп? Ал курска келгенде түшүнүп каласыңар. Анын себебин ойбой, кыздар, көп себептер бар. Сен өзүң апаң менен келишпейсиң, же өзүң атаң менен келишпейсиң, же кайын журтуңду кабыл албайсың. Себептеринин бири ошол болушу дагы мүмкүн. Кайын журтуң кабыл албасаң, сен кызың кабыл албай атасың да. Балаң кабыл албай атасың. Гулия, мен сизге чалып атам. Саламатсызбы? Угабызбы? Дайрбызбы? Саламатчылык. Мен сизди азыр экранга кошом. Бисмилlah. Канчалаган аялдар көрдүңүзбү? Жолукта эмессиз, Жолукта эмессиз, жакшы. Кээде жолукта болуп калса кыздар, аялдар экранды өчүрүүгө туура келип калат экен да. Жолдошум деп калды, көрсөлөй албайм, тезирээк айтып чыгып кетейин дедим да. Ооба, айтыңыз. Кандай жыйынтыктарды алдыңыз? Баштай бериңиз. Кандай жыйынтыктарды алдыңыз? Буга чейин кандай болду эле? Кайсыл көйгөйүңүздү чечип алдыңыз? Айтып берсеңиз. Былтыр орозодо катышкам, айым сырыначы. Анан жел чыгуу бар эле, карайып кеткен. Интим гимнастикада ишенгенбизсиң да, алар жок болот депчи. Бирок действительно жел чыкпайт, проблема жок. Арыктагам йогадан кийин. Йога мага абдан жаккан да. Анан быйыл бир проблема болуп калды, миома пайда болуп калган экен. Анан чүрөккө жазылып катыштым эле, мына 97%гочу. Өткөндө суроо жоопко просто катыша албай калдым да, сизге айтайын деп. Анан жаман коркутушкан УЗИде удаление матка, бул төрөбөйсүң андай мындай деп. Анан кийин орозодо боюмда болуп калыптыр. Анда коркутуп жүрүштү. Только кесарево болосун, анан кийин удаление матка болуп, шейка кошо кетет депчи. Анан барымчтарды келтирдим, үстүмөн иштеп, бирок токсикоз болуп, көп нерсени алкоголу болуп кылбай койдум. Йоганы жасабай койдум. Анан бүгүн скринингге бардым эле, биринчи скринингге. Эми дейт, миома 1 сантиметр чоңойсо дагы опасно деп аткан да. Бир 5 миллиметр кичинерип калыптыр. Еще безопасно дейт. Раковый эчтеке жок, коркунуч жок, керек болсо өзүңүз төрөп болот дейт. Классно, машалла. Аман сен төрөп алыңыз. Еще кыз экен, 3 уулум бар эле. Ай, машалла. Бүгүн аябай бактылуу. Машалла. Аман эсен төрөп алыңыз. Гулия айым,
Айтсаңыз, сиз көнүгүүлөрдү деле жасабадыңыз, бирок миома кетти. Мен ойлойм, сизге ушул жан дүйнө сабактарыбыз көбүрөөк жардам берди деп, проработкалар. Сиз кандай ойлойсуз? Ооба ошол таарыныч боюнча көбүрөөк иштегиле демекмин өзүңөрдүн үстүңөрдө. Биз Абида менен жашап жүрүп көнүп калыппыз. Мойнубузга 1 тонна жүк тасып алып, ага таарынып, буга таарынып, болбогон нерселерге таарынып, ошолорду кетириш керек экен. Анан азыр анча таарынбай калдым, көңүл бурбай. Өзүңүздү жакшы көрүп, Азыр сабактарды эми кайрада башынан угуп, конспектилеп баштап атам. Машалла. Буга чейин башка курстарда окуп көрдүңүз беле? Ошо айым сырына 2 жолу катыштым. Анан баягы 7 күндүк бир да акция Марафонго, бар, ошодо катышкам. Эми ушул Особенно жакканы йогада. Йогадан кийин өтө жеңил деп калам. 7 килограмм арыктаган былтырчы. Машалла. Анда деле анда санда жасап, выходнойдо жасап, сиз айтасыз го, сөлбүрөп мага тапшырманы кылбастан келбегиле. Дейсиз го. Анан ошо аракет кылат элем, тапшырмаларды бүт конспектилеп, битирлепчи. Анан бунусунда что-то жалко болуп койдум. Рызкан эже дагы токсикоз болсоңуз, кыйналсаңыз кылбай эле коюң дедиле. Кылбай эле коюп. Бирок хотя бы миомам чоңойбоду да. Эмес деди. Уже кичирейди десеңиз, Анан операция кылдырбай эле көрө болсам биринчи болобу десем, биринчи төрөй бериңиз, анан жүрө берсеңиз деле болот ал менен деп бүгүн гинеколог айтты да. Эми ушуну менен токтоп калбай, дальше проработкаларды жасап, денеме кычкылтек көнүгүүсүн жасап, дагы денени кызытуу көнүгүүлөрүбүз бар го, ошолорду жасай бериңиз, макулбу? Денени сезинүү көнүгүүлөрүбүз бар. Йога жасасам болобу? Негизи йоганы жасай бериш керек да, жеңил жасаш керек, только матканы растяжка кылбай жасашыңыз керек. Мен дайыма ушул биринчи деңгээл боюнда барлар үчүн болот негизи. Анан боюндагылар кандай жасайт, мен айтып өткөнмүн. Матка катуу растяжка бербейсиңер. Там-тамды сурайын дедим эле сизденчи. Там-там бир-экини аябай жасайын да. Гуляйым, суроолор болсо, мен ушул личкама эле жазып коюңузчу, макулбу? Мен эфирди улантып кете берейин, Суроолоруңузга рахмат сизге дагы. Өтө ыраазымын. Рахмат сизге. Просто ичиме сыкпай албадым. Сизге ошо ыраазычылыгымды айтайын деп жүрмүн. Рахмат. Ичиме батпай айтып атам дейт. Отзывдардын баардыгы эле ушундай жазылат. Негизи ичтерине батпай өздөрү бөлүшөт айымдар. Канча отзывдар чыкпайт, чыкканга жетишпей калат. Рахмат Гуляйым сизге. Айтсам болсом, мен маткамды сактап калам баары бир десем, аракет кылыңыз деген. Бүгүн уже надежда пайда болду. Алла Таала үчүн мүмкүн эмес нерсе жок. Мен айткан нерселерди кыла бериңиз, макулбу? Бул жака сурооңузду жазыңыз, мен эфирди улантайын. Жакшы калыңыз. Ушундай кыздар. Ушундай. Эң биринчи ошол жан дүйнөбүз менен иштешибиз керек экен, кыздар. Миома киста диагнозу менен интим гимнастика йога кылса болот дейт. Болот. Эгер миомаңар аябай эле чоңоюп кеткен болсо, анда мындай өтө чоңоюп, мындай жарыла турган болуп, маткадан да чоңоюп кеткен болсо, кой жыныстык катнашка барба, жарылып кетет деп аткан болсо врачтар, анда дагы ойлонуш керек. Уже жасабай турса болот, жарылып кете турган деңгээлге жетип калган болсо, жок, миомаң бар, жыныстык катнаш деле бар. Андай боло турган болсо, көнүгүүлөрдү дагы жасайсың. Йога, интимная гимнастика жасайсың. Мына, азыр мен ушуга бир пример сүрөт менен түшүндүрүп берейин, бир сүрөт берейин. Мына карагыла, могу жерде бир упражненияны жасап атабыз дегиле. Телесный блоктор бар болчу. Көнүгүүлөрдү жасаганда дагы телесный блоктор жоюлат. Телесный блоктор жоюлуп, көнүгүүлөр жасаганда, туура аткарганда мен силерге туура үйрөтөм. Жакшы үйрөтөм.
мына кызыл болуп турат го булчуңдар көбөйүп. Ошентип булчуңдарыбыз аз-аздан иштеп отуруп, фацияларыбыз иштеп отуруп, силерде айыгуу айыгбай жакшы болот. Зоб болсо кетеби дейт. Негизи проработкаларды жасоо менен зоб деле кетет. Мен бирок эч кимиңерге айым сырына катыш зобуң кетип калат деп айтпаймын. Бирок зобтон арылган аялдар дагы миңдеп саналат. Мен силерге азыр отзывдарын айтып берейинби? Зоб боюнча живой эле көрсөтүп берейин. Кыздар, курс боюнча дагы айтып өтөм. Силерди мен курска уктап атсаңар, журканыңарды көтөрүп туруп бас курска. Акчаңды чыгар дебеймин. Кааласаңар келесиңер, каалабасаңар келбейсиңер. Бирок курска келсиңер, ушинтип өзүңөр бөлүшүп ыраазычылык айтып кала турган деңгээлге жетесиңер. Ар бир аялга келиш керек. Келбейм десеңер чечим силердики, бирок мен ичим ачып калат. Ушул аялдар эртең барат дагы уколдар алат, кыйналат, уколдарсы дагы бир жерине оору кошулат. Ушинтип жүрүп, анан акыры бир күнү эшигин каккылап келесиңер да, мен ушундан айыксам болобу деп. Ага чейин эле аракет кыла бербейсиңерби? Давай, бул жактан азыр Охо дей турган отзывыбыз бар экен. Көрөбүзбү отзыв? Мына бул жакта зоб боюнча хорошо айтабыз. Мен силерге отзыв тааныштырып кетким келип атат. Мына могу жерде жолдошунун мамилеси өзгөрдү, белек берип калды дейт. Мен чайкесинен кете берели, кайрадан кыз болду дейт. Путевка белек кылды дейт. Операциясыз, эч кандай операциясыз эрозия кетти дейт. Мына геморрой да болбой калды, запор да болбой калды дейт. Карагачы, бир эле ушул курс менен бир канча көйгөйдөн арылып кетиптир да. Жакшы го, мынча жакшы. Опущение влагалища көтөрүлдү. Даже интенсивден, мына виптен өзүн сүйгөндөрүн аял өзгөрсө алым өзгөрөт дейт. Балдарыма кыйкырбай акырын сүйлөп калдым дейт. Айтор мындай жашоону үйрөнүп, мындай жылуулук ала баштаган, белек, машалла. И бул жакта интенсивден экен. Дагы запор жок болду, жел чыкпай калды дейт. Дагы мен колум үйүп кетти. Жатын көтөрүлдү, кайрадан кыз болду дейт. Жатын көтөрүлдү, запор болбой калды, выделение келбей калды дейт. Карагылачы кандай жакшы. Бел оору жок дейт могу жакта. Дисциплинага түштүм дейт. Оргазм дейт. Классно. Зара кармап калды. Жатын көтөрүлдү, выделение келбей калды деп атат бул жакта дагы. Бул жерде эмне деген отзыв экен, аудио билбейм, бирок бир аудио отзыв экен. Классно кыздар. Мына карасаңар, бир айда трубалар ачылыптыр. Эч дары дармексиз болбосо буга чейин аябай кыйналып кошпойлуу боло албай жүргөн айым экен эле бул. Геморрой кетти, запор жок дейт, мамиле өзгөрдү дейт. Классно. Бул эми мындай эле айткандары да. И бул жерде дагы не дейт, оффлайн катыштым дейт. Аденомиоз матка, опущение влагалища, зара кармай албоо, ушул оорулардан айыктым дейт. Эндокринолог УЗИге түшсөм, киста 80% кичирейиптир дейт. Тамактагы киста 80% кичирейиптир. Анан бул жакта кыздар бар эле го биздин зоб боюнча отзывдарыбыз. Зопту не деп жазып койгонсуңар? Зоб деп жаздыкпы же зоб деп не деп жаздык эле? Зоб деп жазып көрөйүнчү, чыгарып экен. Зоб боюнча да жакында эле аялдар отзыв берип атышкан. Зоб деп жазсам может чыгат. Мынаки биздин командага келген отзывдар экен. Так. Мына
менде сонун жаңылык дейт, зоом бар болчу, калган бездери жараксыз деген дейт, операция дегем дейт. Карагылачы. Азыр эми кичирейди дейт, уже зоб кичирейди дейт. Бул жакта дагы зобдун анализи жакшы чыкты дейт. 60-тан ашып калган эжекке. Ушундай жыйынтыктар силерди алгыңар келеби? Көйгөйлөрүңөрдүн чечилишин каалайсыңарбы? Эми эмне боюнча сүйлөп берейин. Турмушка чыгы эле кыздарга кандай пайдасы бар дейт? Канча жашта? Негизи кыздар, кыз балдарыңар ооруп калса, айыз ооруп келсе, ага критика көп болушу мүмкүн, ага талап көп болушу мүмкүн, и ата-эненин конфликттерин көп көрүшү мүмкүн. Кыз балдарыңардын айызы жөндөн-жөн ооруп келбейт. Же аябай напряженный, зажатый болушу мүмкүн. Анан балдарыңар көп ооруса, ата-эненин бири-бирине холодный мамилеси. Же силердин чечилбей аткан көйгөйүңөр. Мисалы, бир аял кайынсиңдисинен баласын кызганат. Анткени кайынсиңдиси төрөбөгөн, баласын талашат. Мага ушу балаңызды бала кылып бериңиз деп жармашат. Бала ооруп калат. Эгерде баланын оорусу айыгып кетсе, сен үчүн эмне жаман десең, эмне деп айтат? Анда кайынсиңдиме берип коюшу мүмкүн дейт. Ушундай болобу, мен бирок антип ойлобойм дейт. Сен ойлогон менен сен ичиңде ушул кыжалатчылык бар, буну бала сезет, балаң ооруп калат. Ошон үчүн жөн эле жок, мен бере албайм өзүм төрөгөн баламы деп айтканды үйрөнгөнгө дагы билим керек. Силердин жеке чыгараңарды эч ким тепселебегенге да билим керек. Эмне болду? Канча малың бар? Канча коюң тооду? Канча сом айлык алып атасың? Эмне кылдың деген. Балаң канча таап атат? Качан үйлөнөт экен? Балаң канча иштеп атат деген суроолорго отчет берип отура бербей турган болуп, эмнеге деген суроону бере ала тургандай болуп өзгөрүшүңөр керек. Жатын түшүү көйгөй боюнча да айтып берейин. Жатын түшүү боюнча аябай көп сурап атасыңар. Жатын түшүү, бул жатын жөндөн-жөн түшүп калган жок. Туруп эле түшүп калган жок да, силер оор көтөргөндөн анан тиги бу дей бересиңер. Жок, мен буга такыр кошулбайм. Көрсө көйгөй башка жакта башталат экен. Мына, бул биздин омурткабыз, диафрагмабыз. Эгер могу көрүнүп турат го, капталда бир булчуңду көрсөтүп койду, ушул жагыбыз, связкаларыбыз бош болсо, кислород жетпесе, жатынды кырмап турган связкалар бошоп кетсе, өзүбүздү алсыз сезсек, анда сен жатының түшөт. Оор көтөргөндөн болбойт. Сен бир күн эле 50 килограммды көтөрбөйсүң. Бүгүн 3 килограмм, эртең 5 килограмм, анан 10 килограмм. Денең ошентип даяр болот. Оор көтөргөндө дегенде могу жактан алып чыккыла. Же төрөттөн кийин өзүңөргө кам көрбөй койдуңар, же мындай өзүңөрдү унутуп койдуңар. Өзүңөрдү унутуп койгондо сен жатының түшөт. Анткени өзүңдү унуттуң. Болду, өзүңдү таштап койдуң. Жоксуң өзүң жашооңдо. Мында муундарың эмне алысырабайбы? Сен өзүңдү унутуп койгонуң денеңе таасир бербейт деп ойлойсуңбу? Көзүңдүн нуруна таасир бербейт деп ойлойсуңбу? Сөзсүз таасирин тийгизет. Жатын түшкөндө көтөрүлөт жатын. Мына бүткүл тулку боюң менен иштейсиң, пожалуйста, бир да дары ичпейсиң, көтөрүп аласың. Бизде чечим бар. Эми ошол чечимди колдоносуңарбы, колдонбойсуңарбы? Ал силерден. Биз Жолдошум экөөбүз бир эфир көрүп отурабыз. Анан эфирде жанагы эксперт айтып атат да. Биз эмнени берсек, ошону аткарасың дейт. Сен 100% жыйынтык аласың дейт да. Аткарбайсың дейт. Сага эч нерсе жок дейт. Ошол сыяктуу эле сен акчаны салып коюп, түшкө чейин уктап, убактың иреттелбеген, киресиң, телефон чукуйсуң, кайра бар ишиңе кирип кетесиң, да телефонду карайсың, бирөөгө чаласың, да ишке кирип кетесиң. Убактың ушунчалык бат өтүп кетет. Андай болсо да жыйынтык албайсың. Ал эми бир аз убакыт бөлүп өзүңөргө
гимнастика жасайсыңар, жан дүйнөң кыйналып атса жан дүйнө сабактарын угасыңар, аткарасыңар, болду, маселе жок, жатыныңар да көтөрүлөт, кын булчуңдар да бекемделет. Мына негизи табиятта биздин кын булчуң, төмөнкү булчуң, бул булчуңдар көп аялдарда бошоп кеткен, түшүп калган, жарымы түшүп калган кын булчуңдардын. Ал эми интим гимнастика жасаганда бул көтөрүлөт. Мына сустав, тизем ооруйт, суу калбаган дейсиңер, сөөктөрдүн тыгыздыгы жоголуп кеткен дейсиңер. Жок, андан эмес, карагылачы. Эми ушунун баарын биз өзүбүз жасадыкпы же Кудай жасап бердиби? Ойлоп көргүлө. Баардык адамдарга бирдей кылып сен бирөөгө суктанып атасың, мунун колунан келет, менин колуман келбейт, бул жакшы экен, бул мындай экен деп атасың, өзүң салыштырып атасың, башкага суктанып атасың. Айтор өзүң бир дурус эмессиң да, бир нерсесиң да. Бирок ошонукундай эле дене мүчөнү сага берип койду го. Мына сөөктөрдүн кошулган жерлери бар. Жидкость куюлуп коет могу. Кызыл болуп көрүнүп турат го, бул жерде жидкость бар. Сенин тизең бири-бирине тийип калбаш үчүн. Алла Таала муну жөндөп койгон. Сен муну Кудай сага жөндөн жөн бербегенин, иммунитетиң күчтүү кылып Кудай сенин колуңа тапшырып койгонун түшүнүшүң керек. Мына согунчок. Силер ойлойсуңар, мен курсагым киргизе турган көнүгүүнү жасап койсом эле курсагым ушундай кирип кетет, омуртка тутумум монтип кетет деп ойлойсуңар. Иштин баары могу жакта, таманда. Бүткүл денеңди көтөрүп турган мына ушул. Силер ушул жак менен дагы туура иштешиңер керек. Ушул жак менен туура иштеш үчүн мен көнүгүүлөрдү берем. Силер ютубтан ар жерден көргөн көнүгүүлөрүңөр өтпөйт. Пожалуйста, жасай бергиле, көйгөйүңөр күчөп кеткенде баары келесиңер мага. Бүткүл денеңе туура көнүгүү жасайсың. Мына кол жакты карагыла. Бүткүл денебизде согунчокто, таманда, жалпы бут жагыбызда, анан колдорубузда күчтүү связкалар бар. Суставтар бар. Мына ушул жак менен иштешибиз керек, алтындарым. Колуң слабый болсо, чыканак слабый, чыканак слабый болсо, сенин тизең слабый болот экенин унутпа. Зара кармай албоо. Эми кыздар, кимде зара кармай албай калуу көйгөй бар? Жазгылачы бул жака. Мен ушунча убакыттан бери билим алам. Бирок али жан дүйнөмдө чечилбеген көйгөйлөр бар. Анан эч билим албай аялдар кантип өмүр сүрөт экен деп таң калам да. Менде бар дейт. Ой, бүт эле зара кармай албай калыппыз го. Эми карап тургулам. Неден болду бул? Кандай ойлойсуңар? Неден болду? Жазгыла. Неден болду деп ойлойсуңар? Жана эмне кылып көрдүңөр, ошону жазып койгула. Охо, зара кармай албайм деген аялдарда жатын түшүү да көйгөй болуп калат. Кээде баарында эмес. Неден пайда болду? Ким жасап? Жазгыла. Азыр только суук тигенден. Эй, кыздар, ушинтип айткандан уялышыбыз керек. Мына, кыздар, давайте, коюлуп кетет дейт, көккө кармап жүрөм дейт, зарам чыгып кетет дейт. Эми менин суроома жооп жазгыла. Суук тигенден оорудум дегенден уялыш керек. Эмне үчүн уялыш керек? Эмне үчүн айттым? Жазгылачы. Сесет боло берем дейт, мен дагы көп отуруп иштейм, ошон үчүн дейт. Булчуңдар слабый деген. Алла Таала булчуңдарыбызды связкаларыбыз менен жаратып койду. Эмне үчүн слабый? Өзүмө кам көрбөгөндөн көтөрүп жүрүп балабаканда ошон жел чыгып кетет. Эми кыздар, булчуңдар слабый дейт. Хорошо, булчуң слабый болуп сен зара кармай албай калдың. Бирок сенин зара чыгуучу түтүчөңдү булчуң башкарабы же нерв система башкарабы? Ойлочу. Жазгыла. Мышцалар слабый болгондуктан, ооба, мурда да менин оюм ушундай болгон. Азыр мен жаңы билим алдым. Күтүп атам. Мышцы слабый болгондо деп жазып атасыңар.
мышцы слабый болгондобу, демек кыздар мына мышцы слабый болгондо деп атасыңар да, нерв башкарат экенин билет экенбиз го. Демек нерв системасында экен проблема, зара кармай албай калуу, коркуу, тынчсыздануу. Мен кичинекеймен мен мындай тез уборныйга барат элем да. Мен ойлогом адамдардын баары ушундай деп ойлопмун. Көрсө адамдардын баары андай эмес экен. Мен ушундай экенмин. Менде тынчсыздануу, мындай шашуу бар экен да. Бул ата тектен келген сезимдерим го. Мен ушул өзүм алып аткан билимдерди өзүмө колдонуп отура, шүгүр альхамдулиллах, мен бул көйгөйдөн арылдым. Демек эмне кылыш керек экен? Булчуңдарга эле эмес, нерв системага фокус коюш керек экен. Эми эмне кылабыз? Хорошо, кыздар, окей. Дурус болбоду бул жагы. Нерв системадан болот турбайбыз, ара кармай албай. Эмне кылыш керек экен эми? Эмне кыласыз, айтыңызчы. Мен сизге бир аз түшүндүрүп айтып өттүм. Нерв системадан, стресстен, эмне кылыш керек? Эмне кыласыз эми? Сиз эмне кыласыз, айтыңызчы. Эмне кылып көрдүңүз буга чейин? Эмне кыласыз эми? Жазып көргүлөчү, мен сиздердин осознанный оюңуздарды билейин. Бир күндө 2 эле жолу барам. Бул дагы дурус эмес. Жок дегенде 4-5 жолу барыш керек. Нервди башкарыш керек. Нервди кантип башкарыш керек, Дика? Жазгылачы. Билебиз да, эми билбеген нерсебиз жок. Азыр интернет ачсаң эле миллион маалымат го. Нервди башкарууну билесиңби? Кантип башкарыш керек? Жан дүйнөңдү оңдош керек. Биринчи жан дүйнөңдү оңдойсуң, гимнастикаларды жасайсың, анан мунун баары кетет. Алла Таала үчүн мүмкүн эмес нерсе жок. Эң өкүнүчтүүсү, өлгөн нерв клеткалары восстанавливать этпейт экен кайра. Ички абалга төңкөрүш жашаш керек. Могу жакта Салтанат айым, рахмат сизге, Алла ыраазы болсун. Могу жакта канча айымдарды катышсын деп баятан бери жазып атасыз. Туура айтасыз, ошону билишпей атпайбы аялдар? Нервтенбегенге аракет кылдым, бирок колуман келбей атат. Айланып кетейиндер. Ал сенин ичиңде бар нерсе. Сен ичиңде кытыгылап, сен нерв кылып аткан бир тикенек бар ичиңде. Ошол тикенекти чыгарыш керек. Тикенек ал проработка менен чыгат. Ал жөндөн эле тикенек чыгып кетпейт. Сен интим гимнастика жасап койсоң, йога жасап койсоң эле чыгып кетпейт. Ал прям практикалык иштер менен, анан ушундай аткарганда, проработкаларды жасаганда анан чыгат. Ошо жан дүйнөнү кантип оңдойбуз? Каалайсызбы оңдогонду? Гүлмайрам, каалайсызбы? Анда айым сырына жазылгыла. Эгер азыр жобу болгондо, анда сонун болмок. Жобу болгондо мен силерге 2 сааттык эфирди өтө берет элем. Жыргап эле мен силерге жобун таап берип коюп, айым сыры курсун ушунча эмгек кылып жазып, кайра жазып отурбайт эле айым сырын. Улам билим алган сайын, азыр заман дагы тездик менен өзгөрүп атат. Мен улам курсту жаңылап атам. Мен жаңылабай эле жыргап калмак эмесминби? Мен жазып бүтөм, кайра жаңылайм, жазып бүтөм, уже кайра жаңылайм. Ушундай болуп калат. Тикенекти чыгарыш кыйын экен. Чыгат тикенек. Кичине арзан кылып бериңизчи. Баа көтөрүлөт кыздар. Эмкиде мындай баа болбойт. 48 саат ичинде каттоо токтойт. Айтмакчы, азыр биз бонусный система киргизип койдук. Биринчи офлайн системага гана киргизебиз дегенбиз, бирок онлайнга дагы киргизип койдук. Мейли онлайндагы айымдар деле бонус алсын деп. Биздин приложение бар, приложениени көчүрүп аласыздар, өзүңүздөрдүн бонустарды көрүп турасыздар. Айым сыры курсу бүттү, мындай баа болбойт. Улам сайын баа көтөрүлүп отурат. Анткени эмне үчүн көтөрүлөт? Эң биринчи, бул жакта тажрыйба бар. Аябай бышып жетилген. Мамиледе болбосун, көнүгүүлөрдө болбосун, мен тажрыйбамды майын сыгып туруп, берген акчаңа уяла тургандай кылып берем. Ушул жерде кимиңер курска катыша турган болсоңор, эртең курска келгенден кийин жазарыңар анык, мен берген акчама чындап эле уяла турган билим алдым деп айтасыңар. Эми бул билбейм, айым сыры курсу азыр 6990 сом VIP тарифи.
Pro тарифи 3990 сом, интенсив тарифи бар 2000 сом. Эми бул баалар кийинкиде болбойт. Баалар кымбаттап отурат. Катышып үлгүрүп калсаңар болот. Башка жактарда арзан десеңер, пожалуйста, чечим силердики кыздар. Эч ким зордобойт. Мен бул жакта андан кымбат билимдер бар экенин билем. Болгону кыргыздын чөнтөгүнө карап туруп, анан ошол ортолук бааны койгонбуз. А так 7000ге бул ыйлап кетип аткан курс. 3990го про тарифи ыйлап кетет. 1990го интенсив тарифи ыйлап кетет. Мен ушунчага эле берип коесуңбу, мен бриллиант болчумго деп кетет. Анан биз чын көңүлдөн ошону берип атабыз, кой баардык айымдарга жеткиликтүү болсун деп. Эми ошону да кымбат десеңер, анда өзүңөр арзансыңар. Өзүңөргө мындай арзанга карагандай карайсыңар. Силерге дагы башкалар арзанга карагандай карайт. Салтанат айым, сизди көргөн сайын кубанам. Zoom эфир кылабыз. Zoom эфирлерге киресиңер. Улам эфирлерди карап отурасыңар. Профилге расписание коебуз. Түз эфирде болот. Сабактагы беребиз. Түз эфирлерге киресиңер, Zoom'дарга киресиңер, отур силердики. Турбаларым жабык, ошол айтса болот. Болот ооба? Болот. Интенсивде эмне окутулат дейт. Номер калтырасыңар кыздар бул жака. Эгер группаларда бар болсоңуздар, биздин кыздардын да башы айланып калбасын, убар болуп калбасын, группага эле жазгыла мен катышам деп. Эгерде группада жок болсоңор, анда бул жака номер калтырып койгула. Билим сиңимдүү болот, аябай мен башкаларга да катышып көргөм дейт. Рахмат, Санира айым. Айылдагыларга кымбатыраак экен дейт. Айылга деле, шаарга деле Алла Таала акчаны төгүп берет. Шаардагылардын баарын деле акча кылып аткан жок. Айылдагылардын баары эле кыйналып аткан жок. Бул силердин мээңердеги чектөө. Алла Таала үчүн мүмкүн эмес нерсе жок. Рызкыны сен каерде сурайсың, ошол жерден бере берет. Бүгүндөн баштап айылда акча аз, шаарда акча көп дегенди мээден чыгарышыңар керек. Мына азыр айылда отурсаңар деле менеджер болуп иштеп алуу мүмкүнчүлүгү бар го. Детский маткага гимнастика жардам береби дейт. Администрация келеби келбейби? Яшниктер жакшы өрүштүүсүн катышса болобу? Көбүрөөк жан дүйнөңөр менен иштегиле. Ооба, жан дүйнө менен иштесе жардам берет. Турка жан дүйнө. Бир канча айымдар кайра катышып атат. Бул деген сөз улам сабактарыбыз кызыктуу, бири-бирине окшобойт деген сөз. Йога менен фолликулду жарса болобу дейт. Жан дүйнөң менен иштеп жарасың. Биздин оюбузга койсо, биз жөн эле таблетка ичип койсок, көнүгүүнү колду өйдө көтөрүп, ылдый түшүрүп, көнүгүү жасап койсок, биздин оюбузга кое турган болсо андай эмес. Жан дүйнөң менен да иштейсиң. Жел чыгуу боюнча айтып өттүм. Айтор, жатың түшүп калган болсо көтөрүлөт. Кындылчуңдары бекемделет, жел чыгуу кетет, геморрой кетет, запор кетет, чачың түшпөй калат. Мунун баарын өзүм дагы ушундай жыйынтыктарды алдым. Тырмагың арсынбай калат, самооценка көтөрүлөт, самооценка жан дүйнөң менен иштеп көтөрүлөт. Грыжаң кетет, грыжа эмнеден болуп калат? Биздин денебизди Алла Таала грыжа болбой турган кылып эле сонун кылып жаратып койгон. Ал дагы жашай бер деп бизге берип койгон да. Анан карасаңар, органдардын системасы ушунчалык башкача. Омуртка тутумунун арасында дисктер өзү кандай жаратылган. Сен көп ойлоносуң, көп жүктү мойнуңа артып аласың. Мында биздин омурткаларыбызга күч келет. Бул дененин бизге баш ийбей башкарылып аткан сезимдер да, мындайча айтканда. Баш ооруу кетет. Эгер көп ойлоно турган болсоң, анда башың ооруйт. Башың жарылайын деп ооруйт. Таарынсаң, көп ойлонсоң, ошон үчүн ойлонбо, Алла Таалага тапшыр, өзүңдүн адам экениңди сезин. Менчи. Мен да адаммын го. Мен ошол адамдарды аябай ойлонуп атам.
алар мени ойлоп атабы? Жаным, сен мени ойлоп атасың, жаным, күчүгүм деп атабы? Сен балаң үчүн аябай переживать еттиңби? Балаң сенден качат. Сен менен сүйлөшкүсү келбейт. Сени сыйлагысы келбейт. Сен күйөөң оңдогуң келеби? Сени сыйлабайт. Сен жөнүндө ойлонбойт. Сенден тажайт. Сен жертва болуп каласыңбы? Түшүп калдың салбырап. Сен никтосуң, эч кимсиң. Өзүңдү чогулт, өзүңдү жыйна, көнүгүүлөрдү жаса, жан дүйнөң менен иште. Ушундай өзүңүз жөнүндө маалымат берип коесузбу дейт. Жакшы суроо болду. Негизи мен ушуну айтпай калам дайыма. Айтам, но билимдерим жөнүндө, мен жөнүндө деген актуальныйды карасаңар, мен жөнүндө билимдеримди азыраак чыгарганмын. Көп билимдеримди чыгарбадым. Эң биринчи мен медициналык колледжден фельдшер акушердик кесипти окуганмын. Андан кийин интим гимнастиканы окудум. Анан жан дүйнө трансактык анализ багыты боюнча психологияны аны окудум. Андан кийин психосоматика багыты боюнча окудум. Андан кийин ага чейин психологияны окуганча, то есть психосоматикага чейин мен йоганы окудум, флай йоганы. Андан кийин флай йоганы бүтүп эле эртеси күнү мен хатха йоганы окудум. Ушундай. Жашоо тажрыйбам, жумуштагы тажрыйбам, алган билимдерим менен бөлүшүп келип атам. Айыкпай турган оорулардан аялдар айыгып кетип атышат. Эмне үчүн менин сабактарым аябай күчтүү? Мен айттым го, биз дагы өзүбүздүн кирпичти, баягы сыртка чыгып калган кирпичибиз кулап кетпесин деп ошону монтип түздөп келатабыз. Ошон үчүн менин сабактарым күчтүү. Эч кимде оңдобой эле жашоо керемет деп жашай берели. Ооба, ошентип жашаганга үйрөнүш керек. Мен үйрөндүм. Мен кантип дейт элем, кантип ал болбойт дейт элем да. Көрсө болот экен, жакшы экен. Сен кааласаң, каалабасаң бир күн ошондой жашоого мажбур болосуң. Кааласаң. Сен же жүрөктөн Аллахка тапшырасың, же мажбур болуп тапшырасың. Белим ооруйт, кыржа эмескен, төрөлүгү жүрүмдө иши болуп жатканда бир нерсе сүйлөгөндөй эле болуп калган. Ошондон бери өткөр жолунда. Белиңер таза экен, эми таза болсо йога жасагыла, интим гимнастика жасагыла. Таза дегенде грыжа болсо болбойт деген сөз эмес, грыжаларды жасаш керек. Матка түшкөндө ич кошо асылып калабы дейт. Мен сурооңузга жакшы түшүнбөдүм. 10 жыл болду. Эмне күчөп кетти 10 жылдан бери? Ошол тынымсыз чарчоо болсо, чарчай берсеңер, бутуңарга таш байлап койгондой болсо, значит келечектен коркосуңар. Уйку, уктайсың, бирок уйкуң канбагандай болсо. Эртең менен чарчанып койгонсоң, ачууңду башкара албасаң, ачууланып кетсең, бул да дурус эмес. Сен ачууңдан ички мусорыңын башка бирөө жабыркабаш керек. Сен анын көңүлүн ортуп алсаң, ага сен жууп бересиң. Бирөөлөр менен для галочки мамиле, апаң менен для галочки мамиле, атаң менен жакшы, болду. Балаң менен, мисалы, мындай, мен дагы айтайынбы? Бир кездерде мен баарын жакшы түшүндөм дедим дагы. Мындай тупа мындай түз робот сыяктуу жашап калыптырмын да. Балдарым иштен кирет, келдиң балам, кандай жакшы тамак жасадым, тамак жейсиңби? Тамак жеди, окей, апа мен сабак жасай берейинби? Хорошо, жасай бер. Биздики ушундай эле болуп калыптыр да. Мен ойлодум, неге биз мындан башкача сүйлөшө албайбыз? Неге биз ха деп каткырыша албайбыз? Дейм да. Эмне үчүн? Көрсө, мен өзүм сдержанный экенмин. Анан мен сүйлөшкөндү үйрөнө баштадым. Ошону мен сабакка жазып койдум, сабакка кошуп койдум. Балдарыбыз менен сол карым катнаш курууну сабакка киргизип койдум. Канча жаштагы балаң болсо дагы баарыңарга керек. Менде миом бар, грыжа бар, сакайып кетеби? Кетет. Ооба, сабакта программа бар. Программаны аткарасың, кетет, проблема жок. Башым ооруп жатат, ойлоно берип чарчап кетем. Программа бар, программа түзүп койгон, программаны аткарасың, башың оорубай калат, эч кандай дары ичпей каласың.
2 жолу кир жалдыргам, йоганын биринчиси, экинчисин жасаш керек белет. Бул сурооңорго качан болду? Биринчи ошону группага жазасыңар. Если бизге катышкан болсоңор, катыша элек болсоңор, катышкандан кийин катыша элек болсоңор менеджерге суроо жазасыңар. Биринчи качан алдырдыңар, каерден болду, азыр кайсыл кыймыл аракеттер курсат жазасыңар. Же врачтан сурагыла, йога деп сурагыла, фитнес деп сурагалачы. Биздики фитнес эмес, бирок фитнес десе жесткий кыймылдар бар экенин билет да. А биздики жай кыймыл, ооба, йога менен фитнестин ат менен төөдө айырмасы бар негизи. Бирок йога десе адамдар минтип отурат деп түшүнөт. Бизде минтип эле отура бермей нерсе жок. Биз вообще антип отурбайбыз. Биз физкультура кылабыз. Эгер стресс болсоңор, жатындын көтөрүлүшү кыйын болот, стресске кетиш керек. Кыздар, курска катышам дегендер бул жака жазып койгула номериңерди. Мен азыр эфирден чыгам бир аздан кийин. Же группага мен катышам деп жазып койгула. Мындан кийин мындай эфирлерибиз дагы платный болот. Намаз окуганда жел чыгат. Курстагы программанын баарын аткарасыңар, кетет. Менин тамагымдан бир нерсе бар, ошол чыкпай атат, бакыргым келет дейт. Проработка жасайсыңар. Чыгарыңар келеби? Силерге азыр эле мен бир нерсе деп койсом эле чыгып кетеби? Жок, чыкпайт. Ал чыкпай калган злость, басылган агрессия. Кантип катышсак болот, айылдабыз, без проблем. Дүйнөнүн булуң бурчуна катышасыңар. Номер жазып койсоңар. Менде нерв тамырлары уктап калыптыр, даже стрессиңер, хронический стресс, чыккыла ошол стресстен. Сабактын айырмаларын дейт. Номер калтыргыла, кенен маалымат беребиз. Белим ооруп, радикулит кетет. Менде приступ бар. Оффлайн келе аласызбы приступ болсо? Кийинки поток бул баада да болбойт, жана акысыз эфир да кылбайбыз мындан кийин. Мындан кийин мындай консультацияларды кийинкиде платный өтөбүз. Коркунучтуу көп жыл болду дейт. Кетет приступ. Ушу сизде бир драматический состояние болуп калган чыгар, шоковый состояниеге түшүп калган чыгарсыз. Биринчи мындай кылыңызчы. Приступ канча убакытта бир кармайт, ошону жазыңыз. Кайсыл учурда кармайт, маанай бузулганда кармайбы, ошону жазыңыз. Макулбу? Биздин менеджерлерге суроону берсеңиз, мен суроого жооп берем мындай. Азыр бул жака жазсаңыз шашып кыска жазып каласыз да. Менеджерге кенен оюңузду жазасыз. Качан кармайт, бир айда канча жолу кармайт, эмнеден көз каранды, ошол приступуңуз канча жылдан бери кармайт, ушунун баарын жазыңыз. Макулбу? Постоянно ачууланып, буларга көп кыйкыртам, кармай албай калам, нервтен кантип кетирсе болот. Программа менен кетет, баардыгы жөндөн жөн кетпейт кыздар. Жан дүйнөнүн көйгөйү бул ачууланып, кыйкырып, өзүңдү кармай албоо, кадимкидей эле бул душевный боль. Ошону түшүнүп атасыңар. Силер просто так кыйкырып, айкырып, эмоцияңарды башкара албай койбодуңар. Бул боль, жан дүйнөнүн бир болу. Сен кыйкырбасаң угулбай калгандай сезесиң өзүңдү. Артта калып калгандай сезесиң. Айтор сенин жан дүйнөңдүн бир көйгөйү. Ал бул бүт по палочкам кетет. Биринчи тепкичке чыгасың, экинчи тепкичке чыгасың, үчүнчү, төртүнчү, бешинчи, анан сен 5ке келип бир аз токтойсуң, анан 6га чыгасың дегендей программа бар кадимкидей. Ошол программа менен кетпесең, сен жөндөн жөн эле кыйкырбай кое албайсың. Сен бүгүн кыйкырасың, эртең уже сага кыйкырат. Ошол бумеранг. Ошон үчүн бүгүндөн аракет кылгыла. Стресс болуп жүрө берүү менен ден соолуктуу ооруларды пайда кыласыңар. Ошону айтпайсызбы? Муслима ошону түшүнбөй атышат да. Как будто жанагы курсту силер кандай түшүнөсүңөр билбейм. Эми силер өзү биздин артыбыздан куушуңар керек болчу. Менде ушундай көйгөй бар, эмне кылсаң да ошондой кылып чеч, мен акчамды салам сага деп туруп артыман кууп салышыңар керек болчу да. Экинчи степень опушения маткини канча айда көтөрсө болот? Буюрса бишек караны дейт. Канча айда көтөрсө болот? Бул сизден көз каранды. Жакшы кыздар, мен азыр номер жазам. Ким дарысыз ден соолугумду айыктырам десе, анда ушул номерге кайрылгыла. 500 631 610.
ушул номерге кайрылып кенен маалымат аласыңар. Интимдүү гимнастика менен калууна келбейт дейт. Негизи болот, туура жасаш керек. Биринчи төрөттөн ыраазы болгом дейт. Гимнастика менен калууна келет ооба. Окунбекова айым, сиз дагы катышсаңыз болот. Программа сон болуп жаңыланды. Уйкум келе берет. Уйку мээде бир нерсени жаап жашырып атат. Өзүңүздөн качып жүрөсүз, бир кабыл албай аткан чындыгыңыз бар окшойт. Үчүнчү степень опушение матки канча убакытта кетет? Сизден көз каранды, жашыңыздан дагы көз каранды болуп калат. Жаштан, анан маанайдан көз каранды. Эгер маанай аябай стресс жок болсо, көнүгүүлөрдүн баарын кылсаңыз, уже бир жумадан баштап жыйынтык билине баштайт. Анан мындай нерсе бар да, мына канчалаган майда кан тамырларыбыз бар да. Акырындык менен ушул кан тамырлар дагы иретке келиш керек. Зуд кетеби дейт, жан дүйнөңөр менен иштесеңер кетет. Шпора, жан дүйнөңөр менен иштесеңер кетет. Хорошо, кыздар, коштоштук. Могу номерди скрин кылып алгыла. Зрение жок болот. Салтанат айым, ошону айтсаңыз, буту колум жылбайт. Защитный реакция, бир нерседен коргонуп, монтип тынчсызданып, бутуңар жерге тийбей жүрөсүңөр оюңар менен. Бутуңар жерде, бирок оюңарда бутуңар жерге тийбей тырышуу. Онкологияга причина дейт. Онкология кандай, ошону түшүнүш керек да. Биринчи эмне онкология? Ар кимдики ар кандай, закип матки дейт. Кетет эгер туасы болбосо. 60 жашта климаксына давлениеси чыгып атат. Катышсын. Негизи айымсырынан көп аялдардын ооруларынан айыгып кетип атышат. Аденомиоз деп диагноз коюп жакшы боламбы? А сизден көз каранды. Эгер проработкаларды жакшы аткарсаңыз, анда айыгасыз. Коштоштук кыздар, жакшы алгыла. Көрүшкөнчө. 30-да көрүшкөнчө. Кийинкиде мындай баа болбойт. 48 саат ичинде каттоо токтойт. 15 жылдан бери төрөй албайм, көрүнбөгөн, кылбаган нерсем калбады, труба жабык, сиздин сабагыңыздан көрүп төрөй алам дейт. Кыздар, ушул боюнчачы сонун отзыв бар, мен ушуну чыгарып койбосом болбойт. Ой, комментарий жабылып калды го. Азыр мен көрсөтөйүнчү. Каякта жүрөт? Мына. Бул өзүбүздүн команданын кыздары. Биздин команданын кыздары дегенде, командадагы кыздар деле силерге окшоп жүрүп, анан мага келип калды да, команда болуп калдык да бирге. Балалуу болгон эмесин дейт, ушул проблема менен алышып келем. Көйгөй только труба, урук проценттерин, жатын көйгөйлөрүнүн баарысын дейт. Айтор, анализдер тапшырып, жакшы дешкен дейт. Азыр кайра тапшырсам, уже жылыш бар. Так, андан кийинкиси. Бул биздин команда. Номерин бекитип эле коеюнчу. Номер мына. Так, ой, баары көрүндү да. Мына. Спайк болгон, опушение матки болгон. Анан уже скоро төрөгөнү турат. Болгондо да игис. Мындай учурлар бирөө эмес, мындай учурлар бизде миңдеп саналат. Шүгүр, элхамдулиллах. Биз билгенин билип калабыз, билбегенин билбей эле калабыз. Анда коштоштук.